айтышты, парламентте, ак үйдө чоңдорубуз айтышты, креслого буттарын учкаштырып айтышты, жөн сүйлөбөй кээ бири уйкаштырып айтышты. Алгысын алгыларга келип нускан айтышты, духу жетпей калгандар Фейсбуктан айтышты, чет өлкөгө барып жатып алып айтышты, миллиондогон акчаны басып алып айтышты. Ошолор айтышып атканда Жандарбек экөөбүздүкү да айтышпы. Анан айтыш болуп атканы, алар айтышканын себеби аны да айтып берели. Булар бир акырдан жемдешет, бирге курсак сылашат, бирин-бирин кубантып, бирин-бирин сыйлашат. Бирок жегенинин чети калса билинип айтыш кылуу ушинтип бири-бирине шылташат. Негизи эгемен заман болгону, эгемен атка конгону, кыркар тоо байлык берсе да Кыргыздын тойбойт чоңдору. Менден жеди тойбоду, сенден жеди тойбоду. 6 миллион канча жыл элден жеди тойбоду. Kumtörüңдү баш кылып, төрдөн жеди тойбоду. Көк аспандай чайпалган көлдөн жеди тойбоду. Анысың ас келгенсиң, көкүрөгү сокурлар көрдөн жеди тойбоду. Көп нерсенин баарысын катып жеди тойбоду. Ырыскынын баарысын сатып жеди тойбоду. Чет өлкөдөн карысты алып жеди тойбоду. Бербей койсоң артынан барып жерди тойбоду. Айтыш күнү келгенде Айтыш күнү келгенде акыйкаттын ушинтип айта турган күн бирөө. Кааласаңар сөккүлө да кааласаңар сүйгүлө, кааласаңар мостоюп, кааласаңар күлгүлө. Кыргыздын шоруна калган жаралык биздин 200 үй бүлө. Бирөөсү болсоң атасы, бирөөсү өкүл баласы, бирөөсү болсо кудасы, бирөөсү болсо бажасы, бирөөсү болсо жээни, бирөөсү болсо тагасы. Eyvallah, barakalla. Чоң кызматтарга орношуп чырмалышкан карачы. Булар качан бүтөт деп Кыргыздын бүтпөт санаасы. Бирок колдон келбейт эч нерсе. Урок акырет жайга барганда Кудайдын бүтпөт аларга деген жазасы. Болбосоң айткылачы баарыңар. Жашыңар менен карыңар. Бүгүн келди бул жерде кемпир менен чалыңар. Салынбастыр бул жерге акыйкатка далыңар. Болбосо каң манас салган жол гана, каң кошой айткан ой гана, бабалар айткан тил гана, булактай таза дил гана. Мекенге деген сый гана, мөңгүлөр гана, кыр гана. Колдон келбейт эч неге, кулкунуң ачып барыңдың, ошо Кудайга койлуп бир гана.